Үсүбүздөгү жылдын 23 апрелинде Чүй облусунун Тоо этегиндеги айылдарында сел жүрүп, учурда анын кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. Алсак 11 жылга айылындагы Карагул капчыгайында сел жүргөн. Жабырлануучулар катталган жок. Учурда абал туруктуу деп бааланып, суу каптаган жерлерде атайын техниканын жардамы менен тазаланды. Болгон райондогу өзгөчө кырдаалдарды катталгандыгына байланыштуу тиешелүү иш-чаралар аткарылды. Бул боюнча ушул 11 жылга айыл өкмөтүндө бир 407 миң сомдук материалдык чыгым келтирип, бул жерде 11,68 гектар суу баскан аянттары суу астында калып жайпап өткөн. Мындан тышкары дагы Ибраимов атындагы айыл өкмөтүндө ошондой эле Бурана айыл өкмөтүндө дагы жер айдоо аянттары суу астында калып, ошо жайпап өткөн болчу. Азыркы бул суу каптоодон бул жерден жабыркап жаракат алгандар катталган эмес. Азыркы тапта өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан болгон кесепеттерин жоюу жана жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан айыл өкмөттөрүнүн күчтөрү менен болгон келтирилген материалдык чыгымдар такталып, өз тиешелүү деңгээлинде иштер алып барылууда. Мындан тышкары Жаанда Нулам Бурана дарыясы ташкындап, суу жээгинен чыгып кеткен. Жаңы жол Ак Бешим айылдарында арыктар улам-улам тазаланып, көпүрөнүн айланасы иреттелип жатат. Бул жаздан берки суу каптаган экинчи учур. Учурда абал турукташканы менен кооптуу 54 аймак бар. Адистер айрым жергиликтүү тургундар кооптуу аймактарга үй салып отурукташып алган. Аларга түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Биздин Чүй району боюнча өзүбүздө жалпысынан дагы кооптуу аймактарыбыз бар. Азыр учурдан пайдаланып биздин ушу жергиликтүү калкка кайрылгандыгыбыз ушу арыктарды, шакаптарды тазалап, таштандыларды таштабай, ушу өздөрү эле ушу башыбыздан өткөндө көрүнүп туруп атат. Көбүнчө ушу арыктар тазаланбай калгандыктан суунун нугунан чыгып, сайлардан чыгып, ушу нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу каптаган ушу фактылар бар болот. Ошол себептен элибиз дагы ушу өздөрүнүн айлана тегеретесин тазалап, ушул сарайлар болобу, турак үйлөр болобу, ошол жердеги болгон жерлерин тазалап турса, бизге дагы иштегенге, элдерге өздөрүнө дагы жашоосуна жакшы болот эле. Мындан тышкары сел апаты менен Ош облусу дагы күрөшүп жаткан учур. Катуу жаандан кийин сел Ош облусунун Алай, Карагулжа, Өзгөн жана Кара Суу райондорунун бир катар айылдарын каптады. 22 апрелден тарта облустун аймагында өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Табият кырсыгынан 2 адамдын өмүрү кыйылды. Катуу жааган жамгырдын кесепетинен азыркы күндө дагы деле селдер жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө токтоло кетсек, бүгүнкү күндө Баш булакта кече түнү катуу жааган жамгырдын кесепетинен бизде жол жабылып, ошондой эле жеринде түнү менен техникалар иштеп, жеринде райондук жарандык комиссиянын кызматкерлери, ошондой эле биздин МЧСтин өкүлдөрү чыгып, жеринде жумуштарды жөнгө салуу боюнча иш-чараларын жүргүзүштү. Азыркы күндө абал туруктуу. Бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер, өзгөчө катар министрлигинин, ошондой эле жергиликтүү бийликтин кызматкерлери, ошондой эле жалпы элдин жардамы менен тазалоо иштери жүрүп жатат. Азыркы күнгө карата ошол бир мечит, эки мектептин, ошондой эле дагы бир кафенин жер төлөлөрүнө, подвалдарына суу кирип, азыркы күндө биздин кызматкерлер барып, атайын мотопомпа менен сордуруу жумуштарын аткарып. Булар кайсы аймактарда? Бул Алайда, Кара Сууда, Өзгөндө, ошондой эле Өзгөндө кече түнү болгон селдин кесепетинен азыркы учурга, азыркы маалымат боюнча 160 үйдүн короосуна жана ошондой эле подвалдарына суу кирип, түнү менен азыр дагы ошол тазалоо иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Талас районуна караштуу Беш Таш айыл аймагынын Көк Кашат, Кең Кол айыл аймагынын Ак Жар айылында жана
Чоң Алыш айыл аймагынын Кара Суу айылдарында сел жүрдү. Мындан тышкары Жалал Абад облусунун Нокен районунун Бостон айылында жайгашкан селден коргоочу тосмону суу жеп, эски Кочкор Ата айылынын тургундарына кооптуу абал жаралган. Ушундан улам айылдын тургундарын эвакуация кылуу чечими кабыл алынып, 300 үйдүн жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлүүдө. Нурай Кайратова, Эрмек Кадыров, Фото РК Чүй.